Үңкүрдө калган мерген уламыш. Бир айылда Кадыр аттуу көзгө атар мерген жашаптыр. Аны ээрчип аң оолоого чыккан адам эч качан куру кайтпаптыр. Атканын аткандай сулаткан мерген айылын канча мезгил кыштан жазга оогон үзүкчүлүктө аман сактап калган экен. Жаш кезинде аңчы эстен кеткис укмуштуудай окуяга туш болуптур. Ал окуя мындай башталат. Кыш аяктап калган мезгил. Аңчылык ышкысы кармаган Кадыр Миңбуу жайлоосуна 3-4 күнгө аң оолап келүүгө камданып калды. Анын бул жоругун жактырбаган аялы Гүлсүн: "Койсоңчу Кадыр, ушул кебиңде. Али кар толук ээрип боло элек. Күн али суук, талаада эмне болот? Бир аз чыдай тур, күн жылып, ашуудагы кар кетсин, анан бара бересиң да", деди. Сен анын эмнесине кабатыр болосуң? Барып келип жүргөн эле жолум, көнгөн жайлоом. Кырсыктан Кудай алыс кылса, 3-4 күндө эле келип калам. Андан көрө жолго азык даярда", деген Кадыр байбичесин уккан жок. Айткан сөзүнөн кайтпаган күйөөсүнүн кыялын билген Гүлсүн айласыздан жолго азык даярдап, куржунга салды да, ушундай суукта аман-эсен кайтып келишин Кудайдан тилеп узатып койду. Семизбелди ашкандан кийин кар оор экенин көрдү, бирок чыйыр бар экен. Кадыр сапарын улап отуруп, кечке жуук жайлоого да жетти. Күн кечтеп калгандыктан дайыма түнөп жүрчү үңкүргө келди да, тамактанып, өзү менен кошо ала жүргөн төшөнчүнү ороонуп, ошол жерде түнөп калды. Бир убакта үңкүрдүн үстү аска тараптан катуу көчкүнүн үнү угулду. Чочуп кеткен Кадыр ордунан тура калгыча күү менен сүрүлүп келе жаткан кар үңкүрдүн оозун бөгөп калды. Эмне кыларын билбей алдастай түшкөн мерген катуу кыйкырып жибере жаздады да кайра токтоду. Анткени тоо жарылып дагы көчкү жүрбөсүн деп чочулады. Чөнтөгү сыйпалап ширеңкесин алды да улам тутандырып сыртка чыгууга жол издеди. Канча аракет кылса да эч майнап чыкпады. Көл шал тердеген Кадыр: "О жараткан, менин ичер суум, көрөр күнүм ушул ээн үңкүрдө түгөнмөкчү турбайбы? Эми эмне кылам? Кантип сыртка чыгам? Ушул караңгылыктан кантип кутулам?" деп санаага чөктү. Гүлсүндүн тилин албаганына өкүндү. Бала бакырасын, тууган-туушкандарын эстеп, ого бетер жүрөгү кысылып, жанын коерго жер таппай кетти. Ошентип үңкүрдө канча күн өткөнү белгисиз. Өзү менен алып келген азыгы түгөнүп, жанындагы соройгон 5 атар мылтыгы менен эле калды. Отура бергенден тажаган ал бир убакта ордунан турду да үңкүрдүн төрүнө чейин барды. Үңкүрдүн төрү абдан кенен экен. Жаан-чачында корголой калып, оозунан эле кайта берчү турбайбы? Бир убакта кандайдыр бир жаныбардын быш-быш этип дем алганы кулагына даана угулду. Жанына жакын барып, ширеңкесин жандырып караса, Аюу экен. Аюу эч нерседен капарсыз уйкуда. Жанында 2 мамалагы бар экен, экөө энесинин эмчегин ээп жатыптыр. Алгач Кадыр алардан сестенди. Баары бир жырткыч да, кол салбасын деп кооптонду. Бирок Аюунун ойгонор түрү жок. Курсагы ачкан Кадыр акырын мамалактарына кошулуп, Аюуну эме баштады. Алгач бир аз жийиркенип, анан кайра эме берди. Себеби ачкалыктан кароосу кетип, алсырап калган эле. Ошентип Аюу Кадырдын курсагын тойгузуучу эне болуп калды. Арадан канча күндөр өткөнү билинбейт. Минтип отура берсе эч качан бул үңкүрдөн чыкпашын түшүнгөн мерген куржунунан кичинекей чотун алды да күрткүнү аздан каза баштады. Бул мезгилде Гүлсүн Кадырдын көпкө дайынсыз болуп кеткенине кабатырланып, ага туугандарына кабар берди. Алар жабыла Кадырды издей башташты. Аңчылыкка кеткенде ашып кетсе 3-4 күн гана кармалчу. Бул сапар 1 айдан ашып, экинчи айга карап калды. Жаз келип, эл жайлоого көчө баштаган маал. Туугандары 1 ай чамасы издешти, дайын жок. Кадырдын келишин күткөндөн башка арга калбады. Эгер күзгө жакын келбесе, анда ашы суусун өткөрүп коелу деп кеңешишти. Кадыр үңкүрдө болгон аракети менен карды жиреп отуруп, акыры адам сойлоп чыкчудай тешип, жарыктыкка чыкты. Кубанганын айтпа. Минип келген аты көчкүдө калган. Эми эмне кылат? Кантип жолго чыгат? Бул күнү да үңкүрдө шалдайы отуруп калды. Жөө дароо эле чыгып айлана жете турган жер эмес. Кеч кирди. Кадыр үңкүргө дагы түнөп, эртеси эртелеп жолго чыгууну ойлоду. Уктап жаткан. Бир убакта Аюу кыймылдап калганынан ойгонуп кетсе, таң атып калган экен. Жарыктын шооласы үңкүргө түшүп турат.
Аюу ордунан туруп сыртка карай жөнөдү. Ал Кадырга маани деле берген жок. Мамалактарым деп ойлосо керек. Энесин ээрчиген мамалактар да сыртка чыкты. Тобокел деп Кадыр да ошолор менен кошо жөнөдү. Бирок мылтыгын даярдап алган. Балким кол салса коргоном деген ниетте. Аюу сыртка чыгып бир мамалактарын карайт, бир Кадырды карайт. Мамалактар болсо Кадыр менен ойной баштады. Мерген да аларга кошулуп бир аз ойномуш этти. Алар да акырын алыстай баштады. Ошондо аны сезген аюу чуркап барды да мекиренип алдын тосуп туруп калса болобу? Сыягы жыты окшошуп өз баласындай болуп калса керек. Кадыр ал күнү аюунун бура бастырбай кайтаруусунан кете албады. Кеч киргенде алар менен үңкүргө кирди. Таң ата акырын жылып отуруп сыртка чыкты да мөңгүнүн үстү менен сыйгалак тепкен боюнча тоонун этегине чейин барды. Тез эле жолго түшүп, артынан аюу кууп келип калбасын деп чуркап жөнөдү. Ошентип жолдо жайлоого көчүп келе жаткан малчыларга жолукту. Аларга болгон окуяны айтып берсе, бири да ишенбейт. Кадыр: "Ишенсең койсоңор өзүңөр билесиңер да. Мени жолдон кармабагыла" деп калды. Ошондо малчылар: "Чын эле сенин дарегиң билинбегенине 3-4 ай болуп баратат. Балким айткандарың чындыр" дешип, алдына ат берип, курсагын тойгузуп жолго салып коюшту. Кадыр кеч киргенде эл орунга отурганда үйүнө жетип келди. Бала бакырасы менен көрүшүп кубанычы чексиз эле. Эртеси мал союп түлөө өткөрдү.